UFC турнирлерди Абу Дабиде өткөзүү абдан жөндүүрөөк жана ыңгайлуураак. Абу Дабиде чыныгы легендарлуу мушкелерди өткөзүү бул эң чоң жетишкендик нерсе. Эң негизгиси UFC жылдыздардын атмосферасына ылайыктуу коз мекен. Жакынкы убакытта бул мамлекетте чемпиондук куруу үчүн беттешүүлөр өткөзүү алдында турат. Петр Ян, Россия мамлекетинин 61 кг салмактагы 2020 ex-UFC чемпион эле. Жакынкы салгылашууда Кори Сенхерген менен эмес, азыркы чемпион Алжамейн Стерлинг менен салгылашуусу өтүшү керек эле. Бул Стерлинг чыныгы актер чемпион экендигин мен силерге далилдеп, өзүмдүн бел курумду тартып алып силерге далилдешим керек эле, деп Россия мушкери айтты Петр Ян. Тилекке каршы азыркы беттешүүдө да мени менен Стерлингдин салгылашуусуна көзүм буга чейин да жеткен эмес. Стерлинг менден коркуп жатат. Макул, менин бел курумду бир аз убакытка үйүңдө кучактап жатууга сага мүмкүндүк беремин. Өзүңдү чемпион бир азга болсо да сезишиң үчүн. Биз жолугабыз кайрадан. Мен Кори Сенхергенди 1000% менен айтам. Мен аны жеңе алам. Мен аны алдын ала сезип турам. Анткени чыныгы чемпион экенимди далилдеш үчүн бар күчүмдү жумшап далилдейм, деп Петр Ян айтып өттү MMA Хабар программасында. Майк Тайсон дүйнөнүн оор салмактагы бокс ааламындагы мурдагы экс-чемпиону Лас-Вегаска өзүнүн эстелигин тургузду. Анын бийиктиги 3 метр болду. Тайсондун беттеши 2022 жылда февраль айында блогер Джек Полдун бир тууган агасы Логан Полго каршы беттеши өтүшү мүмкүн деп жарыяланды. Бул беттеш Тайсондун жашына кандай болор экен? Туура эмес кылып жатасың деп Тайсонго карата сын пикирлер Тайсонго карата айтылып жазылып жатты. 70 кг салмактагы мурдагы UFC чемпион Хабиб Нурмагомедов UFC 267 турнирге карата Instagram баракчасына мындай пост калтырды. Бүгүн биз Дубайда машыгуу өткөрдүк. Биздин команда Абу Дабиде жөнөп жатабыз. Жаш таланттуу мушкелер Амру Магомедов, Имам Шали Алиев катышат деп постун жазып өттү. Достор, каналга катталып поддержка берип туруңуздар. Сиздерге такталган так маалыматтарды бөлүшүүгө толук аракет жасайм. Силер менен UFC маалымат бөлүшкөн Асанбеков ТВ каналы.